Журналист Ээн аралды сатып алып, бейишке айлантып 50 жыл жашаган. Ээн аралдан бейиш жараткан адам. 1962 жылы англиялык журналист Брендан Гримшоу кадимкиле гезитте карап олтуруп, тагдырын түп тамырынан өзгөрткөн жарыяга көз түшөт. Анда ал гезиттен Сейшел аралдарында эң тропикалык арал сатылат деген $8,000 бааланган аралды $13,000 сатып алат. Анда ал 40 жашка чыгып, жергиликтүү гезитте редактор катары туруктуу иши, коомдо орду бар болчу. Бирок жан дүйнөсүндө боштук, чарчоо, бирөөңчө жашоодон тажоо күч алган эле. Натыйжада узак ойлонбой, бардык топтогон акчасына Моэн аттуу Ээн аралды сатып алып, цивилизацияны артка калтырып, Инд океанына жөнөп кетет. Жапайы жаратылыш менен жалгыз күрөш. Моэн 70 жыл бою эч ким жашабаган, токой баскан, жолсуз, жарыксыз арал болчу. Алгачкы күндөрү Гримшоу пальма жалбырагынан алачак куруп, жамгыр суусун чогултуп, балык уулап жан сактайт. Жалгыздык, оор эмне, коркунучтуу жаратылыш аны сыноодон гана өткөрөт. Бирок ал артка кайткан жок. Табияттын тилин үйрөндү, сабырды, чыдамкайлыкты өздөштүрдү. Кийинчерээк ага сейшелдик балыкчы Ренела Фортуна жардамчы болуп кошулуп, экөө бирге аралды өзгөртө башташты. Гримшоу аралды жөн гана жашоого ылайыкташтырбастан жаратылышты калдына келтирүүнү максат кылды. Ал 40 жыл ичинде алар 16,000ден ашуун дара колтургузуп, жоголуп бараткан өсүмдүктөрдү, куштарды, ташбакаларды кайра алып келди. Моэн акырындык менен жанданды. Куштардын миңдеген түрү, жүздөгөн жыл жашаган гигант ташбакалар бул аралды мекен кылды. Бир кезде кароосуз ээн ташталган жер экологиялык бейишке айланды. Акча эмес принцип. Карыган чагында ага арал үчүн $50 миллион сунуш кылышкан. Бирок Гримшоу баш тарткан. Өз сөзүндө ал бул жер байлардын оюнчугу болбошу керек, элге, табиятка таандык болушу керек деп акчага кызыккан эмес. Натыйжада Моэн Сейшелдин улуттук паркы деп жарыяланып, мамлекеттик коргоого алынган. Жашоонун жөнөкөй философиясы. Брендан Гримшоу 50 жылын аралда өткөрүп, 90 жашында ошол жерден дүйнө салды. Аны өзү отургузган дарактардын алдына жерге беришти. Ал Ээн аралда жалгыз жашап, мен Лондондо жашап жүргөндө гана өзүмдү жалгыз сездим. Бул жерде болсо эч качан жалгызсыраган жокмун деп айтчу. Бул Брендан Гримшоунун жашоо образы эркиндикти тандап алуу, жаратылыш менен жарашып жашоо, бир адамда дүйнөнү өзгөртө аларын далилдөө боюнча үлгү болчу мисал. Моэн аралы бүгүн да жашап турат. Ал акчага эмес, эмгекти, эркиндикти сүйүүгө негизделген жашоонун жандуу далили.